Көлдүн Түп районунун Бирлик айылынын тургуну Дүйшө Молдокулов небере 8-класстын окуучусу өз жанын кыйганын аракет кылган жеринен кармап калганын айтты. Алматы областык милиция басма сөз катчысы Сталбек Усубакулов тастыктап бала мал сарайга кирип асынып алганын билдирди. Азыркы окуучу Түп райондук ооруканасынын жандандыруу бөлүмүндө жатат. Баштапкы маалыматтарга караганда ага 9-класста окуган бала салык салган. Окуучу айласы кеткен, жанын кыюуга аракеттенген. Түп райондук милициясы фактын кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү дестерине каттап сотко чейинки тергөө башталды. Азаттык. Москвада маалымат жыйынында Кыргызстан тышкы иштер министри Руслан Казакбаев менен журналисттер ортосунда болгон кыргыз тилиндеги суроо жооп Россиялык кесиптеши Сергей Лавровго жаккан жок. Казакбаев Ала Тоо 24 каналынын журналисттерине суроосуна кыргыз тилинде жооп берип жатканда: "Кечиресиз, сиз үй ээсин сыйлап коюңуз. Бардык маанисинде", деди Лавров. Азаттык. Чет элдик жаңылыктардан. Россияда чет өлкөлүк мигранттар иштеткен компаниялар 40% бөлүгүндө жумушсуз күчү жетишпей жатат. Муну стратегиялык иликтөөлөр борбору түзүлгөн изилдөөдө көрсөткөн. Европа карантин чараларын катаалдаштырды. Чехияга АКШ дарыгерлери жардамга келет. Европа коронавирустун экинчи толкуну күч алууда. Акыркы 10 күндө вирусту жугузуп алгандар 2 эсе көбөйдү. Рейтер агенттиги маалыматына ылайык 22-октябрда эски контент биринчи жолу бир күн 200 000 ашуун киши инфекция жугузуп алганы аныкталды. Европа илдеттердин алдын алуу жана көзөмөлдөө борбору бейшембиде жарыялаган статистикага караганда аймактык COVID-19 5,3 миллион киши чалдыкты. Каза болгондор 205 000ге жакындады. Россиянын эмгек базарында жумуш күчтөр жетишсиздиги байкала баштады. Россияда чет өлкөлүк мигранттарын иштеткен компаниялар 40% бөлүгүндө жумуш күчү жетишпей жатат. Муну стратегиялык иликтөө борбору жүргүзгөн изилдөө көрсөтөт. Суроомжулоодо катышкан жумуш берүүчүлөрдүн 40% мигранттар иштетүү менен акча үнөмдөсө болорун, 35% мигранттар россиялыктарга караганда жакшы иштей тургандыгын, дагы 19% мигранттар туруктуу иштей турганын белгилешкен. Ошондой эле кезде мигранттар иштетүү менталитет менен тилге айырмачылыктар бир топ тоскоолдук болорун айтылды. Азаттык.орг сайтынан алынды.